Арбаңыздар агайын туугандар. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы энелер мектеби өзүнүн практикалык сабактарын баштайт. Өткөн сабактарда биз супара тууралуу, коломто очок тууралуу, дасторкон тууралуу сүйлөшсөк, бүгүнкү сабагыбыздын темасы ат коюу, ысым ыйгаруу, ушунун тегерегинде сөз болмокчу. Сиздер бүгүнкү сабактан ат коюунун философиясы жөнүндө, анын практикалык жактары жөнүндө маалымат аласыздар деп терең ишенебиз. Бүгүнкү сабагыбызды Кыргыз жолу руханий бирикменин нарктуу энелери Жидебү Исакова эжебиз жана Жүндүбаева Кенже эжебиз. Ат коюу философиясы же болбосо бул ономастика илими деп аталат. Бул илим Кыргызстанда бар экенин, жок экенин көпчүлүк деле биле бербесе керек. Бирок ошондой болсо дагы ономастиканын илимин изилдеген биздин окумуштууларыбыз дагы жок эмес. Алардын бири Жапаров Шералы агайыбыздын окуу китептери, окуу куралдары ономастика илими боюнча көп эле жарык көргөн. Бирок азыркы кезде бул илимге кайрылбай эле техниканын заманында көпчүлүгүбүз интернетти карап туруп эле даяр мода болуп аткан же Европа стилиндеги аттарды коюу модага айланып атат. Же болбосо ислам дининин келиши менен кийинки жылдарда араб аттары дагы биздин ысымдарга аралашып жүргөнү бул практика жүзүндө бизге белгилүү. Анда эмесе бүгүнкү ысым коюу, ат коюу темасын баштоону Нарктуу коом долбоорунун нарктуу энеси Жиде эжеге сөз берели. Саламатсыңарбы, кутмандуу кыргыз элим. Кандай жакшы келдиңерби менин ай жүздүү келечектеги болочок энелер, куш келипсиңер. Эми бүгүн ушу азын оолак болсо дагы ат коюу жөнүндө билишимче силерге айтып берейин. Негизи эле адам заты көзгө көрүнгөн нерсенин баарына ат коет. Эми кыргыздар көчмөндүү болгондуктан алар жайлоого барганда дагы утуру журт жаңыртып, конуш жаңырткан убакта ал жердин мурунку аты аталбаса дагы ошол жерде биринчи конгон кишинин баланча түгүнчөнүн жайлоосу депчи, ошо кишинин аты аталып калган. Же болбосо ошо жер суу шарттарына жараша чоң ак суу, кичи ак суу, же болбосо кашка суу тоолуу жер болсо ар кандай ушундай ар бир жердин өзүнө тийиштүү аттары бар. Жадаса биздин колдонгон идиш аяктын деле аты бар дегендейчи. Анан эми ошонун ичинде негизинде биз келечектин ээлери болгон ушу турмушта улаган наристелерге ат коюу жөнүндө силерге айтып берейин. Негизи кыргыздар башында наристеге ат койгондо жанагы баланын чырайына жараша ат кой деген сөз бар. Себеби дегенде ошол бала төрөлгөндө кайсы мезгилде төрөлдү, ошол экиге жараша жайбы, кышпы, күзбү, баягы жайлообай, кыштообай дегендей аттарды койгон. Же болбосо көпчүлүк убакта кыргыздар көчмөн болгон үчүн жолдо кетип баратып көз жарган энелерге жолдубай, жол болду, же болбосо конокко барган жерге төрөп калган болсо конокпай деп ушундай бир мезгилди, өлчөмдү багыттап туруп ат койгондо, көпчүлүк убакта жанагы биздин энелерибиз ысыкта, суукта көчүп жүргөндүктөн көпчүлүк наристелери жок болуп калгандыктан кээде ырымдап дагы ишыгып аман болсунчу деп аман эсен деген атты көп коюшкан. Анын биринде кээде ырымдап баягы көп төрөп, анан кийин көпкө чейин бала күтпөй жүргөндө ырымдашып бир кошуналарына сатып, алар болсо эшиктен алып
баягы кайра тиги ат коюп өзлөрүнүн ырым белгилеп, мисалы үчүн кыргыз эмес кошуналар бир башка улут болуп калса дагы ошолордун атын коюп, же болбосо бул эркек болсо кыз болду деп кулагын көсөп ырымдап, анан кайра сатып алышып, ушундай аттар коюлган атка кыргыздар эң негизгиси аябай чоң маани берген да, маани берген. Ошон үчүн жана баланын чырайына жараша ат кой деген дагы сөз ошондон чыккан болсо керек да. Мисалы азыркы убакта Манас деген аттарды көп коюлуп атат. Себеби мен көпчүлүк убакта байкап жүрөм, ошо Манас деп ат койгон балдар кээси көпчүлүгү оорукчан болуп калат экен. Кээси бир турмушунан аксап калат экен. Эми кыргыздар ушу Манас атаны даңа салап, ошончалык касиети күчтүү болгондуктан ошону көтөрө албай калып атышат го. Себеби дегенде Манас атанын өзүн деле адегенде Манас деп атабастан чоң жинди деп тергеп, анан алга күчкө толгучакты Манас деп атаган эмес да. Бул да тегин жеринен эмес да. Ошончолук касиеттүү кишинин өзүн тергеп, алга күчкө толгучакты атабагандын негизи эле сөзү белгилүү болуп турат да. Азыркылар болсо Манас деп эле кое беришет. Эми Манасты кээде ушунчалык жүрөгүм сыздап кетет, жана ичимдикке дагы коюп коюшат да, Манас коньяк анан тиги бу депчи. Мен ушуларга ушундай жакшы нерсени, ачуу нерсеге чаптаганды аябай өзүмдүн көңүлүмдө туура эмес деп эсептеймин да. Негизи ошо турмуш деле мындай ачуусу көбүрөөк болуп калат да, ошол экиндей ачууга аралаштыргандачы. Бекеринен биздин ата-бабаларыбыз атты аздектеп койгон эмес. Кээ бирөө, мисалы үчүн бири укканымда мындай деп айтып атышат да. Дайым эле улуу кишилер сүйлөсүн, улуу кишилер айтсын, улуу кишилердин сөзү деп айта бергенде эле кээде туура эмес болуп калат. Улуулар деле жаңылат. Ошон үчүн жанагы акыл жаштан, асыл таштан деген макал бекеринен айтылбаса керек. Себеби дегенде бир улуу киши өзүнүн небересине атын ким билет деп коюптур. Анан ким билет десе, ошо төрөгөн келин тызылдаптыр да, ким билет деген кантип ат болсун, ушундай да ат болобу, атам туура эмес эле коюп атат, эми башка эле ат коюп албайлыкпы деп ошентсе, атасы анда эмес өзүлөрү билип коюп алсын деп мындай катуураак айтып койгон экен. Анан тиги келин кокой, кайнатамдын шагы сынып калбасын, мейли болсо боло берсин деп анан ким билет деген атты коюптур. Анан кыскасы ал чоңоюп балакатка жетип жетпей жолдон каза болуптур, машина коюп кетиптир. Ким өлтүргөнү да белгисиз, койгону да белгисиз. Эми ошол жанагы атына жараша заты дегендин мааниси да ушундан белгиленип көрүнүп турат да. Аты ким билет. Анан эми өлгөндө дагы ким билет болуп калып атпайбы, табылбай калып атпайбы, ким кандай өлтүргөнү белгисиз болуп калып атат да. Эми ушундай нерселерди карап көрүп, өзүбүз деле байкап, мындай бир жет өлчөп бир кез дегендей мындай абайлап туура ат койсок да, балдарга, наристелерге, өзүңдүн акылың жетпесе, азыркы балдар акылдуу, жаштуу, себеби дегенде интернет деген бар, жакшы нерселер алса болот. Анын ошонун ичинен дагы аттарды тандап алып койсо болот да, негизиненчи. Анан бул ат коюуда дагы бир азыркы убакта Лан деген аттар көп да. Эрлан, Нурлан, Мирлан деп эле Лан көп. Бул Лан дегендин мааниси өзү жетишпегендик деген экен да. Мисалы үчүн убагында бир Темирлан деген өкүмдар болгон экен, ал деген чолок экен да, баягы аксак чолок деген Аксак темир же аксак чолок. Чолок деген жана жетишпейт, бир мүчөсү жок деген мааниде экен. Анын маанисине түшүнүп түшүнбөй эле, анан бул Темирлан деген укмуш кыйын киши экен деп эле, анан ошого балдардын атын чаптап эле Нурлан, Эрлан деп эле кое беришет да. Ал ошонун бир нерсеси жетишпейт деген мааниде экен да. Анан ошондой балдарды карап турсаң, кээ бирөө ушунчалык келбети бар, бой десе бою бар, ой десе ою бар, төп келген, бирок иштен жолу жок, жашоодо жолу жок, же үй бүлөдө жолу жок. Алган колтусу туура эмес болуп калат, же балдары туура эмес өсүп калат, же ишинен көп тоскоолдук болот да. Сөзсүз
бир жеринен жетишпейт экен. Ошол эки лан деген сөздүн күчүнөн. Ошон үчүн ар бир аттын чечмесин тиреки мындай бир тактап, азыркы жаштар билимдүүсүңөр, элден сурабасаңар дагы интернеттен таап алсаңар болот. Ошо ар бир атты тактап келечектеги болочок энелер сиңер айланайындар. Ошону эсиңерге тутуп алып, атты туура так койгонго аракет кылсаңар да. Анан биздин кыргыздар мына жолдо жолочу жүргөндө деле жана Жолдубай, Жолдубек, тиги Конокбай, анан Конокбек деп эле тигиреги аттарды коюшкан. Алар ырымдап коюшкан. Кээ бирөөлөр жанагы Отунбай деп коюптур, менин атымды дейт. Ал негизи ошол Отунбай деген аттын мааниси отун деген байлык деп эсептелген илгери. Себеби үшүсөң от жак деген. Курсаң ачса от жак деген. Анан ушул оту өчпөсүн ушу баламдын, бай болсун деп Отунбай койгонда, бул атты мен туура биздин ата-бабалар туура тандаган деп эсептейм. Себеби алар жашоосундагы күнүмдүк тиричилигиндеги от да, от жакпасаң тамак бышпайт. Ушундай дегенде. Бул кыздарыбыз эми болочок энелер өзүңүз айткандай. Анан турмуш курат дегендей. Анан бизде кыргыздарда дагы мындай бир жөрөлгө бар да. Атты алдын ала даярдабайт, айтпайт, Анан ушул атты ким коюш керек? Мисалы, биринчи наристелүү, перзенттүү болуп атат. Ошол салт жагын айтсаңыз. Салт жагынан келгенде биздин ата энелерибиз улуу муундагы мен чоң эне, чоң аталарым биринчи неберени ошо чоң ата, чоң энеси койчу экен. Же болбосо айылдагы аттуу, баштуу, биларман, нарктуу адамдарга ат коюп бергиниң деп суранчу экен. Же болбосо өзүнүн тайы, пири деп айтылат да. Ошо тайларынан балалуу болдук, же кыздуу болдук. Ошо көпчүлүгүн эми эркектерге атты сураганда, кыздарга көп анча сурап маани берген эмес экен да. Себеби башка элдин, башка жердин бүлөөсү деп кыздарды көп анча көңүл алчу эмес экен. Бирок эркек бала төрөлүп калганда сөзсүз атты тандап биринчисинде тайларынан койдурчу экен. Же болбосо ошо айылдагы нарктуу, барктуу кишилерден койдурчу экен. Же өзүнүн эле чоң ата, чоң энелеринен койдурчу экен да, ырымдапчы. Анан андан кийинки аттарын өздөрү улап кетишү экен да. Ошол жаңы жаш үй бүлө курганда, мисалы ошол биринчи наристелүү болгон учурда ошол чоң аталар койсун деп атпайсызбы? Анан ал чоң атасы ата тегинен өзүнүн алып, ошол жет атасынын бирөөсүн коюп коюшу мүмкүн. Ошол кийин ошол ат коюлган балага кийин жашоосуна кандайдыр бир таасирин бериши мүмкүнбү? Мүмкүн, аябай чоң таасирин берет. Себеби дегенде чоң жанагы бата бергенде деле жет атаң колдосун деп берет, жет атаң ата тегин колдосун деп бата берилип атпайбы? Ал бата жөн эмес да. Ошон үчүн ата тектен коюлган атка эң мурунку менин чоң ата, чоң энелерим ыраазычылык сурап, ошолордон Куран окуп, кечирим сурап, ушул атты алып жүргөнгө уруксаат бергиле деп туруп, анан кийин ат койчу экен. Андан кийинки эле мына могу Калыгул тигиреки Олияны билесиңер, ал сабакта өтүлүп атат. Ошо Калыгул деген атты койгондо дагы эми аны деле ырымдап койгон. Кээ бир балдардын да калы бар да. Анан ошо калы болгондо анан мунун калы бар экен, Калыгул деп коелук дегенде дагы ошону билген кишилер айткан, Калыгул деген Олия болгон ал киши. Ошо Калыгул атанын арбагына Куран окуп, ушуреки балам көтөрсүн, сиздин касиетиңиз колдосун деп анан кийин коюшкан кыргыздар. Жөн эле кое берген эмес да. Ошондо дагы баягы бир мындай бурмалап кичине адегендечи күчкө алга толгучактычы, даана өзүн айтпай Калыгул дебейчи, Каки, же болбосо Калыбай деп мындай бурмалап айтып, анан алга күчкө толгондон кийин анан Калыгул дешчү. Анар болсо аналыга тиешелүү аттарды, Калы болсо Кал кошулган аттарды коюшат. Алар жардам береби анын кетишине? Эми адамдачы ар бир нерсеге мындай ишеним болуш керек да. Ишенбей иш баштасаң, ал ишиң жүрбөйт деген.
Ошон үчүн жанагы Калыбай, Калыгүл, Калбүбү деп кыздарда да болот да. Коюп атпайбы? Себеби дегенде ошо кал чоңураак болот, кызыл болот, кара болот, анан ошого Калбүбү деп койсо ошол жайылбайт деген мааниде коюшкан да. Ал өсүп кетет экен да, көбөйүп кетет экен. Ошол токтосун, ошол токтоп ошол эле боюнча калсын деген мааниде жанагындай Анарбүбү же Анарбай же болбосо Калбүбү деп ушундай, Калыбай деп ушундай аттарды коюшкан. Себеби ошол кал токтосун деген мааниде. Ага чоң ишеним. Мисалы үчүн азыркы убакта деле операцияга кирип баратсаң, врачтар айтат: баягы качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт, эми бир Кудайдын колундабыз, өзүңүздүн ишенимиңиз чоң болсун дейт. Ошондо сиз деген ошол операцияны көтөрөсүз деп азыркы врачтар дагы айтат. Ошон үчүн жанагы ишеним күчтүү болсо ошол аткарылат. Ошон үчүн ишеним менен коюлган аттар да буларчы. Бул ошол ат коюу ата эненин парсы болуп эсептелеби? Эгерде ошол кийин ошол аты өзүнө кандайдыр бир зыян алып келе калган болсо, ошонун жыйынтыгы ким күнөөлүү болот? Ошого Эми ата эне баягы көпчүлүгүн биздин буйруктан деп коюшат, бирок башында такталып коюлбагандыктан эле да Кудайым айтат дейт, эми мен өзүм алам, бирок пенделери менден көрбөйт, өзлөрүнөн андан көрөт, мындан көрөт, суудан көрөт, оттон көрөт дегендей, бирок жакшы тилек жарым ырыс дейт. Баары бир жакшылык менен улуу коебу, кичүү коебу, ошо атты тактап койгонго кийин колуңардан келишинче аракет жасагыла, түшүнбөсө түшүндүрүп айткыла, мен ушундай уккам, катышкам, анан ушундай деп айтылган депчи, аттын мааниси ушундай экен, жакшы ат койсо жакшы болот экен депчи, ошону эсиңерге тутуп алгыла да. Андан коюп, мындан коюп, тиги коюп койду, анан кийин деп бирөөнү күнөөлөгүчөктү алдын ала даярдык керек да. Мен суроо берип кетейин сизге. Баягы ислам динине киргенге чейин, кыргыздар кабыл алганга чейин баягы теңирге сыйынып келишкен да кыргыз эличи. Ошого кандай азыр азан айтылып ат коюлуп атат? Ага чейин кандай балдарга, кыздарга кандай түрдө ат коюп келишкен? Эми кыргыз элим көчмөн болгондуктан жана айтып атпаймынбы, өзлөрүнүн оюна мындай көңүлүнө туура келген аттарды ырымдап коюшкан депчи. Ошондо Асан чакырбай эле ошо чоң атасы болобу же болбосо кайнагасы болобу улуу кишилер бир атты тандап алды да, мисалы үчүн жайлоодо төрөлүп калды, Жайлообек коюлду да. Анан Асанды билбесе ал киши эмне деп айтат? Жөн эле мындай колуна кармап көтөрүп туруп эле, сенин атың көктү карап туруп эле, кагылайын көкө теңирим, Кудай, ушул баланын наристенин аты Жайлообек болду деп оң кулагына 3 жолу, сол кулагына 3 жолу эле атасын айтып туруп, тиги Асандын баласы Жайлообек болду. Же болбосо Үсөндүн кызы Калыгүл болду деп ушинтип кулагына 3 жолу канакей айтып койчу экен. Эң байыркысында бул жанагы ислам дини келе электе мурун ушинтип ат коюлчу экен да, 3 жолу кулагына айтып койсо, Кудай Таалам ошону кабыл кылат деген чоң ишеним бар да. Андан кийин анан баягы молдолор азыр Асан чакырбаса аты болбой калды деп атпайбы? Эми ушул атка тиешелүү тактаса болот экен. Бизде санчы, сынчы дегендер болгон илгери элечи. Ал санчы, илгерки санчы, сынчылар кандай эсептегенин билбейм. Мына азыркы санчы, сынчылар жылдыз менен, туулган күнү менен, ошо тамгасы менен эсептеп туруп, ушул ат ушуга туура келет экен деп тактап атышпайбы, тастыктап атышпайбы? Антип дагы ат койдурсаңар болот, мисалы үчүн. Ошон үчүн жана атына жараша заты деген да сөз бар. Атына жараша заты дегенде кээ бир бала болобу, кыз болобу, ошо ойлонбой туруп, жанагындай туура эмес ат койгондо туура эмес болуп калып атпайбы? Жашоосундачы. Мисалы үчүн бир кызынын атын Чайпалсын деп коюптур. Анан ал киши кийин көрүп эле калдык, Чайпалсын деген киши ошо оорукчан болуп калат да.
анан оорукчан болуп калып, өзүнүн жашоосунда бир үй кармап, үй күтпөй, ошо ар кимдин үйүндө жүрүп анан кийин өтүп кетти да. Анан ошону айтып койчу да, Кудай айланайын, бунун атына жараша заты дегендей карасаң, аты чайпалсын. Анан жүргөн турганы дагы ушинтип жашоосу дагы чайпалып, бир жерде очоктун ээси болбой, үйдүн ээси болбой, ар кайсы жакта жашап калбадыбы деп айтчу да. Анан да бир иске кайрыла турган ошол нерсеге байланыштуу. Азыр аттарды туура эмес коюлуп атат деп атпайсызбы? Анан кандайдыр бир ат которуу деген азыркы заманда көп угуп жүрөбүз дагы. Өзүнө кандайдыр бир жолдору бар экен да, ошо жолдорун айтып бере аласызбы? Ошо атын которсо болот деген. Жок, атын которсо болот дегенге мен мындай ишенип калдым. Себеби дегенде ошол туура эмес ат коюлгандар баласы болобу, кызы болобу, ошо чын ниети менен же болбосо асан чакырып койдурабы, же болбосо жанагы сынчылардын эсеби менен койдурабы, анан ошону жарыялаш керек экен. Кыскасычы, чөйрөсүнө, окуган жерине болобу, иштеген жерине болобу, тууган туушкандарына болобу, баягы мурунку атымды атабай, мени ушу кийинки атымды атасаңар десе, ошол жака ойт экен. Мына атты которгондун мааниси аябай чоң экен. Ошо атты ошентип которсо болот экен. Тагдырын жакшы жака буруп алуу. Ооба. Жолун түздөө, келечегин түздөө. Келечегине мындай ачык жол салуу экен да. Атты туура эмес атты, эми жакшы атты которбойт да. Негизи жакшынакай ат турса эмнеге котормогула? Анан көпчүлүгүн жана аты жакпагандар, атына туура келбей калгандар анан которот да. Ошол жакшы нерсени көп айта берсең, жакшы жугат. Жаман нерсеге багыштай берсең, алда жугат экен жаман нерсени. Ошо ушул сөзүңөргө, сурооңо тиги да бир мисал келтире кетейин да. Азыркы убакта мынтет да. Биз кыргызбыз, анан ошо кыргыз үчүн анан кечигип калабыз, анан бир жаман жактарын кыргызга теңейт да. Мен ушуга жаман ичим күйөт. Жакшы нерсени жалгаш керек да. Кыргыздар эч качан сөздү мындай туура эмес аткарган эмес. Сөз бердиби, убада бердиби, ошонун өтөлгөсүнө чыккан. Мисалы үчүн мына ушул эле теледе кечигип келдик, мисалы үчүн кээ бирөөбүз кечигип келдик, кээ бирөөбүз эрте келдик дегендейчи. Кыргыздар эч убакта сөз бердиби, ошону өл тирил ошону аткарыш керек болгон да. Кыргыздар деген эң сөздү баккан, так жүргөн, ошон үчүн аруу эл деп эсептелинет. Ошону дагы силер, биз кыргызбыз деп эч качан өзүңөрдү кемсинтпегиле, жакшы жактарын айткыла. Сүйүн, биз кыргызбыз, биз билебиз, биз жетишебиз, биз ушу колубуздан келет, биз муну аткара алабыз жакшы иштерди. Ошондо силер үйдө даражаңар көтөрүлөт. Эми азыр биздин бийкечтерден сурап көрбөйлү, аттар жөнүндө, өздөрүнүн аттары, ысымдары эмне жөнүндө айтылат экен, ошолордун этимологиясын билет болдук мындай, ар ким эле өзүнүн атын айтып көрсө. Менин атымды Гүлзат деп коюшкан. Себеби ошол мен төрөлүп аткан учурда ал кезде Гүлзат Батырканова жаңырчы болуп чыккан экен да. Ошол мезгилге байланыштуу, ошол телевизордо ырдап аткандыгына байланыштуу эле ошол менин атымды Гүлзат деп ошону коюп коюшуптур. Мына көрдүңбү, ошо ар бир киши ата эне жакшы жагына тилеп, жакшы жагына оодарылсын деп ошентип тилеген да. Атың жакшынакай, Гүлзат деген, гүл деген жакшы да. Адамдын көңүлү гүл деп коет. Сенин дайыма өмүрүң ошо гүлдөп жүрсүн деген тилек менен койгон турбайбы? Менин атым Бегайым. Менин атымда болсо ошол чоң атам менен таятам экөө чогуу отуруп, анан ошол биздин айылда, биздин жерде бир ыйык шаркыратма болгон экен. Ошонун жанынан анан Бек бул күчтүү дегенди, айым бул айым. Ошону максатта коюшкан Бегайым. Көрдүңбү, ошентип ар бириңер өзүңөрдүн атыңардын маанисин билгениңер абдан жакшы. Сен кызым? Меники Айзат. Мен төрөлгөндө Айтолгон деп айтат да апамчы. Анан кийин Айтолкун айтабызбы же Толгонай дейбизби деп, анан кийин эжемдин аты Гүлзат. Ошо уйкаштырып Гүлзат Айзат болсун деп Айзат. Сенин атың? Менин атым Чолпон.
Мен атын чоң энем койгон. Чолпонбай экаганын атынан коюптур. Чоң энем Чолпонбай экагыдай жылдыздуу болуп болсун деген экен. Көрдүңөрбү, ар бириңердин атыңарды, ата энеңер бир жакшы нерсеге таянып, ошо Кудайдан суранып, тиленип, менин кыздарым ушундай асыл болсун деп койду да, вот атыңардын маанисин билип жүргүлө. Силер дагы кийин эне болгондо, балаңарга ат койгондо эмне үчүн койгонуңарды айтып бергиле да, түшүндүрүпчү. Сен мондай болгонсуң, анан мондай ат койгонсуң, сенин атыңдын мааниси ушундай деп. Ата энеңер айткандай элечи. Дагы бул өткөн кылымда болгон окуя экен, сиз айткандай. Бир факт уламышка айланып кетти. Бир кемпир чал көпкө чейин сиз айткандай балалуу болбой жүрүп, анан кыздуу болушат. Картайганда кыздуу болушат, анан ушул аябай күтүп, зарыгып жүрүп, күттү келе деп анан кийин Үкүтай коюп коюшту атын. Үкүтай. Анан ошол кыз кичине эс тартып калганда апасы кайтыш болуп калат дагы, анан кыз ыйлай бериптир, жашын тыйбай эле ыйлай бериптир. Анан ыйлай берип баягы атасы эми ыйлаба деп сооротот да, бирок ошого карабай эле апасы жок каламбы, мен кантип чоңойом, мени турмушка ким берет деп ыйлай берип, анан көзү көрбөй калган экен. Көзү көрбөй калган экен, жана атын сиз айтып аткандай, атына жараша дагы эми үкүнү билебиз да, үкү деген жаныбарды, ошентип көзү көрбөй калган экен да. Анан ошентип ал кыз эми көзү көрбөгөндө эмне кылат анан? Ошентип турмушка да чыкпай калган экен. Ал кыз көзү көрбөгөндөн. Эми ушул сыяктуу мисалдар, далилдер аябай эле көп. Бирок ошого карабастан бизде азыр жана Европанын аттарын койгонду туура көрүшөт, Азыр эми жашыраак кезде ал аттар мындай жарашып турат. Анан улгайганда кандай болуп калат анда? Улгайып калганда. Анан азыр дагы мода болуп атат. Эки аттын биринчи мүчөлөрүнөн эки атты бириктирип бир атта болуп атат, Ушундай да мода бар, мисалы. Нур Тилек дегендер бар. Нур Сезим деген аттар бар, жакшы. Андай кылса да жол берилет. Ак Тилек деген аттар. Анан көбүнчө ушул кыздардын арасынан эле жанагы кыздардын аттары жана Чынарды Чынара деп алышат. Дарбы ошондой? Анарды Анара дешет, туура эмес аттар кетип атат да. Ошону биз тууралашыбыз керек окшойт анда, Ошол аттарды дагы туура койгонго, ошолорго. Эми биз кыргыз болгондон кийин нукура эле кыргызча ат койгон жакшы. Анан болбой эле биздин жаштар жана бул кыздар айткандай убагында бир кино болобу, же болбосо дагы жаңылыктар болобу, ошолор жагып калып, анан кийин коюп атышпайбы? Ошонун тарыхын билбей атышат да. Мисалы үчүн Мухаммед Али деп айтат да. Мухаммед пайгамбарым деген канчалык мына кыйынчылыкты башынан өткөргөн киши. Канчалык кыйынчылыктарды. Анын үй бүлөсү дагы, мисалы үчүн Айша деп коюшат. Айша деген ат көп, бардык улутта бар. Айша энебиз болсо, ошо канчалык кыйынчылыкты башынан өткөргөн киши. Ошол кишинин жүгүн көтөрө алабы ошол бала? Ошого даремети жетеби? Ошону байкабай эле коюп алышат да. Ат жаман эмес, анын жүгү оор. Ошону билбей атышат. Мен атты жаман дебеймин. Кудай Таалам ошо кишиге деген жана атына жараша заты дегендей ошого жараша касиет берип, ошого жараша күч кубат берип, анан кийин жашатып, жанагынчалык тапшырманы аткартып атат да, ошону азыркы коюлган наристе көтөрө алабы? Ошону билбей атышат да. Жүк басарын билбейт. Ошон үчүн коюлуп атат ал. Ошон үчүн деген кыргызда жеңил, желпий эле кыргыздын нукура сөзү менен эле койгон жакшы. Эгерде ошол баласы ошончолук мындай асыл болсун, бийик болсун десе, жанагы өткөн ата тектердин, баатырлардын атын койсо дагы ошо кечирим сурап, Куран окуп, ошо колдоп жүрүңүз деп, ыраазычылык, Кудайга ыраазычылык билдирип туруп, анан кийин ат коюп, ошону дагы балакатка жеткичекте атын так айтпай, жанагындай жеңилирээк бурмалап айтып, анан кийин ат койсо болот. Эгерде ошол бала көтөрө ала турганын билсе. Көпчүлүгү билбейт да.
Анан да бир атын атаса куту сүйүнөт деген кыргызда бир жакшы макал бар да. Ошону кандай түшүндүрүп бере аласыз? Эми атын атаса куту сүйүнөт деген жалгыз эле адам баласына тийиштүү эмес булчу. Мисалы үчүн кыргызда айтылган жанагы акылдуу, сулуу кыз, алгыр куш, анан күлүк ат бул элдин рызкысы дейт. Анан ошого жараша ат коет кыргыздарчы. Аткабы, кызкабы, же болбосо дагы башка иш чарагабы, ошон үчүн жана атын атаса куту сүйүнөт деген ошол. Мисалы үчүн жакшылык болсун деп эле бата берип коебуз, жакшылык адам баласына дагы жакшылык деп коюлат. Адам баласына да. Ал эми келечектеги ишке, аткара турган ишиңе дагы ой, ушул ишиң өркүндөп өнүп өсүп кетип жакшылык болсун деп ат коюлат да. Ошо жана атына жараша заты деген жеке эле адам баласына эмес, жакшы болчу келечектеги үмүт, ой, тилекке багытталчу жол. Мында менин кайнатамдын аты ушундай. Өзүмдүн. Бирок айтпайсыз, дейсиз да. Анан кайнатамдын аты ушундай да. Ал кишиге мындай деп коюлуптур. Чоң кайненебиз 21-ти төрөгөн киши экен. Ошонун 18-19 наристеси көз жумгандан кийин мен башында айтып кетпедимби? Ошо Кашкарда төрөлгөн экен. Турпан Кашкар ал убакта деген чек арасы жок эле, мындай барышып келишип жайлоо кыштоо болуп жүргөн убак экен. Анан кошунасы Кашкардан жанагы эме экен, уйгур экен. Анан төрөлбөй, бая төрөлүп токтобойт, анан ошо кайнатам төрөлүп калгандан кийин ал кишини ошо кошунасына берет экен да. Анан ошол жактан ырымдап сатып алат экен. Алардын аты ошондой экен. Анан ал кишини ошо өзүнүн атын коюп, бир кулагын көзөп, ырымдап. Анан булар баягы колунан келген берип, кой берди, уй берди дегенче ырымдап анан кийин ал кишини сатып алыптыр да. Анан ошон үчүн аты ушундай болуп калган экен да. Бул көлдүн темир айылынан бул кишини азыркыга чейин көп кишилер билет. Кылым жашаган киши да, ошо ырымдагандан кийин 3 уул, 1 кыз токтоптур. Ошо чоң атабыздын, чоң кайнатабыздын ырымынан кийин ошо менин кайнатам токтогон экен. Анан балким ошентип ырымдалган болот чыгар. Анан ал уйгурлардын аты боюнча алардын мааниси кандай экенин билбейм, бирок ошентип ырымдап коюлганын билем. Бул ошол атың чыкпаса жер өрттө деген макал бар эмеспи Кыргызда? Ошол макалдын ушул биз сүйлөшүп жаткан темага канчалык деңгээлде жакындыгы бар? Эми атың чыкпаса жер өрттө деп коет. Мисалы үчүн айылда болобу, аймакта болобу, же болбосо өзүңдүн жашаган үйүңдө болобу, бирөөнүн даражасы бийигирээк болот да. Мындай ишти жакшы алып барат, аткарат, уюштуруучу болот, бир жол көрсөткүч болот да. Анын ичинде жөнөкөй эле жүргөнү дагы болот да, жөн эле күнүмдүк эле турмушта барды келип болуп жүргөн болот да. Анан ошондо тиги ал ичи күйөбү же күйбөйбү баягы бир терс иш аткарып коюшса, мисалы үчүн аткарып койсо, анда ошондой айтканда атың чыкпаса жер өрттө дегендей сен ошентип салдыңбы депчи. Эми жакшы жагынан чыкпаса дагы жаман жагынан айтылсын деген мындай сын сөз да булчу, сын сөз. Жакшы жагынан чыкпаса жаман жагынан чыксын дедиңби деген маанидеги сөз эле. Баягы атым чыксын деп жасаган эмес, ошо жаман жагы жасалып калганда атың чыкпаса жер өрттө деп ушинтип койдуңбу балам, же болбосо тиги бу деп айтышат да. Бул сын сөз. Таанымал Дордой базары бар, Дордой фирмасы бар, мына жылдан жылга кеңейип, сыртка дагы Россиянын территориясына, аймагына чейин бар, базарлар ачылган. Ошол Дордой фирмасынын ачылган 20 жылдыгына мен китебинен окугам. Ошол Аскар агайыбыз Алымбековдун бабасынын, бубасынын аттары экен ошол Дордой деген. Анан ал киши өзү жазып атат да. Соодагер болгон экен убагында. Соодагер болуп, анан ошол өзүнүн айылын бакчы экен да.
Анан ошол сиз жогоруда айткандай ошол ырымын жасап, уруксатын сурап, Куран окуп койсо керек деп ойлоп атам да. Азыр эми мына жакшынакай болуп, элдерге жумуш берилип атат, базар канчалык деңгээлде өстү, канча адамдарга иш берилип атат, кандай жакшы нерселерди чыгарып атат, бизге керектүү оокат, буюм тайымдарды чыгарып атат. Демек, бир эле адам аттарына эмес, ошол сиз айткандай жасап аткан ошо фирманын керек болсо, ишкерликте да туура аттар берилиш керек экен да. Ооба, туура тилек, анан туура ой, туура максат, туура бата керек да. Ошол чоң түрткү берет да адамдын жол ачылганына. Өзүбүз жашап аткан Бишкекте деле мындай өзүбүз билбеген аттар да көбөйүп кетпедиби? Ооба. Дүкөндөрдүн аттары, жана соода саттыктардын аттары дегендей, бул деле ошол азыркы адам аттарына тиешелүү, ошонун бир жагы экен, бир нерсеси. Сиздерге кандайдыр бир деңгээлде бул сабагыбыз абдан маанилүү, пайдалуу болду деп эсептейбиз. Бүгүнкү сабакты алып барган Кыргыз жолу коомдук бирикменин нарктоо энеси Жидебүй Исакова жана Кенже Жүндүбаева эжебиз болду. Ал эми сабактын катышуучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин чет тилдер факультетинин студенттери болду. Ар бир үйдө жакшылык, токчулук, молчулук, бакубатчылык болсун. Келерки шембиде жолугушканча сак саламатта калыңыздар.